Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кыш мезгили бүгүн өлө күн ачылды. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүгүн Карабалдадан биздин таксыр кайрадан 2 токту бир кочкордун сатыкка чыгарды. Мунусунда бир күчтүүрөөктөр чыкты, ачыгын айтканда. Кочкор алам дегендер болсо, кочкорун көрүңүздөр. Жаңы тууган токтусу, бооз токтусу бар. Дээрлик мына ушулар бүт баары сатыкка чыкты. Барыңыздар эми токтуларга кызыгып турасыздар, анча-мынча кочкор издегендер бар. Кочкор издегендерге мына шеф өзү кочкорду кармап турат. Бир көрсөтүп коелу. Широкийдин небереси деп айтып атат. Линия Широкий. Чистотасыга өзүңүздөр көрдүңүздөр, сөз жок. Демек, мынагу чистотаны көрүп туруп, кандай короодон чыкканы, багы селекция отработка болгон короодон чыкканы мындай белгилүү эле болуп турат да. Анткени жиликтери караңыздар. Эми Широкийдин линиясы өтө бойлуу болбойт, орто бойлуу, бирок чистотаны башка жакты берет буйруса. Мына башы, коңкосу, актыгы мына светло-рыжий деп ушуну айтат туугандар. Мына. Канча жаш? 2,5 жаш. 2,5 6 тиш, а? Жаңы 6 тиш болду. Болду, көрсөтүп коелу тишини. Так, шашпай көрсөтөлү, Сиз жакшылап ачың. Көз жакшылап көрсөтүп коелу. Кочкордун тишини жакшы көрсөтүш керек да, мына. Чекеде кичинекей тиш турат. Кайрадан. 8 тиш кичинекей болуп, 6 тиши көрүндүбү? 6 тиши жаңы чыгыптыр, э? Ооба. Жүгөрүндө анандай 4 бурчтук болуп, жаңы тиштир. Кичине тартып алың. Эми кочкоруңуздун сөздүн кыскасы өңү, бел жактары өтө күчтүү экен. Кочкор жоон кочкор. Бойлорун өлчөп көргөнсүзбү? Ишери деле өлчөнүн негизи. Мен фөл өлчөй бербейм. Мен примерно 95 да. 95 метр ортолуктар, э? 98 эле чыкпай калат го менимче. 95 да. 95. Машалла, бирок кочкордун чистотасына сөз жок. Коңколору, өңүнө, куйругу дагы мындай түшмө эмес куйрук экен. Разрез барбы? Полу разрез. Полу разрез мына. Жакшы экен бирок. Кыскасы баягы иштете турган экен да. Анан бааларын дагы мындай эле коесузбу же? Кандай? Кандай болот баасы? Канчага коет? 70 000. 70 000 сом. Өзүнүн баасына өтө оптималдуу баада чыгып атат. Чарба кою барлар, мындайраак кою барлар, өңгө иштейм десеңиздер, мына ушул кочкор баасы жакшы чыкты. Малдарды болсочу, ол акчага бу кочкор таппайт. Куут мезгилде? Койгон мал болсочу. Туура куут мезгилде эми баягы кочкор бир аз спрос болот да. Ошондо. Башты карап, башты өтө күчтүү баш. Кочкоруңузга сөз жок. Баасыга салыштырмалуу өтө сөз жок. Кыскасы оптималдуу баа коюп бердиңиз. Бул жагы мына кочкорго кызыккандар болсо алып, бюджетиңиздер болсо коюп, мына күзгө даярдансаңыздар болот экен. 2,5 жашта болсо бул 6 тишти эми жарган болсо бул 2 жыл мурун кечирээк туулган кочкор экен, э? Чамабызда. 2 жакшы токтусу, былтыр күзүндө туулган, бирөөсү тишти жаңы бузуп атат, бирөөсү жаңы бузган. Экөөсүнөн бир короодон бир кочкордун кыздары алат, э? Болду. Булар мына боозу дагы көчүк жагын тартып алыңыз өзүңүзгө. Жок, наоборот. Шүтүп көрсөтүңүз. Башын бир аз ылдыйласаңыз, кулак жатышын көрөлү, мындай бош коюңуз. Болду. Мынагу курсагы чыккан биринчи туут. Өзү быйыл майда кача сонун болмогул, э? Жаңы бузуп келет. Булар былтыр күздө туулгандар ошондо? 1 жаштан өткөндөр да. 1 жашында эле качкан экен да булар, э? Булар мындайча айтканда өздөрү августта туулган болсо, мисалы үчүн, июлда качып калган да. 11 айлык кезиндечи. Булар качан туу баштайт чабамыз? Мына. Желин жетип калды. Кана көрүңүз, жакында туйбу? Февралга туйт да. Өңү да сонун экен, жүндөрү да мына гладкая экен мына ол жерлерчи мына. Кулагы 19-20 чыгабы, 19бу? 19 болуш керек. 19-20 чыгып калат, а? 20 деле. Бирок мына жалбырак кулагы жакшы экен, э? Коңкосу дагы мына баштары сонун экен ушул дагы. Машалла, мына жаш токто экен туугандар. Бой 85. Билбейм. 80 плюс да, как минимум. 80 одит. Мына. Өңү дагы эмеси дагы кана желин. Желин салып калыптыр, э? Февралда.
Бұл экөөнүн баасы бир коюлат да тура. Экөө бир коюлат. Акыр. Тилим жакшы келбей калабы экен. Айызбекпи? Айызберг. Ошон Токтулар өздөрү. Айызбергдин линиясы. Линия Айызберг Карабалтадан чыккан экен. Айызбергдин балдары билесиздер каяктарда бар экенин. Bir 4-5 короодо бар, мен билген жерден. Демек, чамалап туруп, каяктан чыккан уже угадать этсе болот экен. Бул токтуңуз боюнча экөөбү жакшы тең. Бир кочкордон качкан болобу экөөбү тең? Алгансыз. Мен алгам. Так, бияк тишин көрсөтүп кой. Былтыры күзгү токтулар. Бул эки тиш болду. Мына чоң болуп чыгар бир 2 жума болгон окшойт тиш жарганда. Bir ayga жетип элек. Bir ayday болду. Тиш жарганда? Bir ay болду. Bir ay болуп калды. Жаңа келгенде эсен. Ошонуку мындай болчу тиши. Мунун коз тиш болчу. Мунуку козу тиш, мунуку эми сындырып атты эле. Ушундай кут ушундай болчу. Bir ay болду алганыңызга? Ооба. Bir ay болуптур. Мунун дагы чистотасы жакшы. Бирок эрте коюлган. Мына эми туй берет койчу. Бул тууптур. Эркек козгочкор тууптур. Мына соскалары да чоң-чоң. Куйругу дагы мына мунуку ачык куйрук экен. Жакшы эми ачык куйрук болсо жакшы мына. Желиндер соскалары чоң-чоң. Ордолорго мүмкүн эле кулак тумшуктар өтө жайы. Жакшы токтулар чыгардыңыз бүгүн. Канчадан коебуз булардын бааларын? Экөө 110 миң, 55 миңден, 110 миң сомдон экөөсү. Мына 110 миң сомдон. 55 миң сомдон экөө 110 миң. Кызыккандар болсо байланышып көрүңүздөр. Экөө тең эле бирдей токтулар экен. Мынабысы как раз тууптур. Кайра уже майда качырып койсо да болот, муну кайтып. Эми ушундай эти менен кармап чыкса качат. Семиз кармаш керек. Ооба. Арыз мал качпайт десең, билесиң. Анан токту семиз болсо эрте качат, тез качат, күз тез келет. Муну эми өзүңүздөр кой баккандар билесиздер, эне койду семиз кармаш керек, аны өзүңүздөр билесиздер. Козу жакшы чоңоюш үчүн койдун да кийинкисин ойлосоңуздар, козулуу койду семиз кармаш керек. Мына койлор. Мунун баасы 70 миң сом, жалпы 180 миң сомго мына ушул бир козулуу, бир бооз, анан кочкорду койду. Мунун баасы 70 миң сом. Кочкор дагы бүгүн чистоталары жакшы, жакшы товарды чыгарып берди. Ичинде да бир-эки жакшы койлор катылып жатат, сатпайм деп атат. Мен айтып атам, анда эле чыгарып сата бериң да, буйруган кишиге алсын десем көнбөй жатат. Бирок ушуларга кызыксаңыздар, өзүңүздөр байланышып көрүңүздөр. Экран астында номерлерге чалып байланышсаңыздар, Telegram, WhatsApp бүт бары бар. Доставкаларды уюштуруп берет. Баягы жеткизе турган машиналарды сиздер кыйналбайсыздар, издеп таап берет. Анан Өзбекстан Андижанга чейин доставка бар дедиңиз, Коргонтөбөгө чейин доставка бар. Коргонтөбө деген жер бар экен Андижанда. Кыскасы Өзбекстанга доставка болот. Байланышып көрөсүздөр, сүйлөшөсүздөр, кошумча суроолорду эсинен сурай бересиздер.